канчалык бардыгына көзү жетип бүт ишти кылганы менен ден соолуктан сыноо келгенде эч нерсе кереги жоктой сезип, бир гана ден соолук болсо гана деп тиленип калабыз. Ден соолук болуп турса дүйнөнү ойлонуп, айтор жараткандын алдында адам баласы алсыз келебиз. Бүгүнкү күндө көпчүлүк эле адамдардын диагнозу чыкпаган түшүнүксүз оорулар каптап баратканы анык. Мына ошондой диагнозу табылбай, айласы алты кетип, шыпааны издеп алыскы Индия жергесине биздин кайрымдуу бол коомдук фондубуз менен барган Урматкан энекенин кызы Аяна катуу ооруга чалдыгып, бүгүнкү учурда үй бүлөсүн бушайман кылып жаткан учуру. Урматкан эженин айтымында 4 жылдан бери оору менен күрөшүп, 1,5 жылдан бери өз алдынча баса албаган, акыл эси жайында эле деп өзүн соороткон эне убакыт гана керек дейт. Буга чейин Өзбекстан мамлекетине барып кепилдик бере албайбыз дегенинен улам Ферганага алып жөнөгөн, башындагы майда тамырлар үзүлүп кеткен деген жоопту укканда биздин фондко жардам сурап, фондубуз сооп иштерге себепчи бололу деген максатта эжекеге жардам көргөзүп, Бишкектеги клиникаларга жаткырып, дарыларын алып берип көргөндөн кийин жыйынтык болбогондо чет мамлекетке алып жөнөгөндүгү албетте үмүт шооласы үзүлбөгөндүк десек да жаңылышпайбыз. Элдин ынтымагы менен чогулткан акча менен алыскы сиздер көрүп жаткан Индиянын клиникасынын биринде азыркы учурда анализдерин тапшырып жаткан учуру. Аяна мен ич беле айттым, почти мына бир пенаны мынерге алып койгонго мен азыр алым жок, мен күчүм жок. Айттым өткөндө бир кайнынер менен мушуп кеттим. Мен ушу толгон быйылкы жылы азамат ишенесиң, бир Кудай берип берген. Мына январдан бери мен 3 жолу, 4 жолу өзүм нешенеге жаттым. Өзүм да оорутам азыр уштачы. Ошон үчүн айтып атам да, баягы боор ооругандар, анализ акча неме болуп калса, ишин өзүм да боорум кичине неме анализ текшертип биле кетейин дедим да. Актап айтпадым, аны айтып атам да. Менин кызым 1 жашарында, 3 жашарында, 7 жашарында бирден судурук берди. Ондон Аруан районуна барып көрсөткөнүбүздө ичине температурасы түшүп калды. Ошону менен дарылап жүрүштү. 9,5 жашардан кийин 9 жаштан өткөндөн бир күндө 40 жолу судурук берди. Равномерно түшүп калды, комага түшүп калды. Анан врачтардын айтышы боюнча бул генден деди. Генден деп дарылап жүрүштү. Деска болосунга 3-4 жылдан бери дарылап жүрдүм. Ошо эпилепсия деп атат, бирок мен бизде эпилепсия мындай ооруга кабылгандар эч болгон эмес. Мен ошон үчүн бул генден эмес, мен буну ошо бир немеден оору болсо керек деп ошон үчүн изилдеп аракет кылып атам. 1,5 жылдан бери сүйлөй албай калды, баса албай калды. Ошо немеден, ошонун аркасында жүрүп жүрөм мен. Эмечи ошол баягы Индияга келгенге чейин башка бир больницаларга, мисалы Кыргызстан, дагы башка чет жактагы больницаларга көргөзсүзбү? Ооба, неме Кыргызстандын ичинен тышкары немеге Өзбекстанга Андижан тыныс салон клиникасына алып бардык. Ол жерде да айтты, ошо генден эмес, ошо башында бир неме менин кетпеди, ошондой майда тамырлар үзүлүп кеткен. Буну дарыласа болот, бирок биз басышына кепилдик бере албайбыз. Эпилепсиясы мындай судорога калса калат, бирок басышына кепилдик бербейбиз деди. Бастырганга укол берсек, бастырсага укол беребиз деди. Укол болмаса, укол кийин кандай болот десек, уколубуздун кандай болуп кетишин кийин айта албайбыз деди. Айына 60 миңден төлөп жатыш керек экен да. Ого анан элден түшкөн ого чейин адуллак жолго кайрылгандан кийин бардык немеге. Өзбекстанга Андижан клиникасына карап көрсөк, анан жөндөн 60 миңди кетирип берип, мейнет кылып салгандан бекер жөндөн кетиргизбейди. Баягыны да кичине топ мындай жыйынтыктуу иш издеш керек болуп калды. Бул немесине, немелерин кепилдик беребиз деп, Өзбекстандагы кепилдик беребиз деп чакыргандан баргандан кепилдик бере албайбыз деп коюшту. Эми бул Индиядагы врачтар эмне деди? Одан Ферганага көрүндүк. Ферганага көргөнүбүздө ол да ошондой башында бир майда тамырлар үзүлүп кеткен, башында өтө күчтүү оорусу бар. 1 айлык дарысын жазып берди, 1 айдан кийин келип көрүнөсүңөр деп. О 1 айдын ичинде менин кызым бир күндө бир
жүз жолу жүздөн ашыгыраак судурук кармады. Өтө катуу кармап вообще эптей албай калды. Анан одон кийин ошо силердин күчүңөр менен ошо немеге Бишкекке чакырган адам Бишкекке келди. Бишкекке келгенде кичине калды. Анан мына Индияга келгенде дагы кичине абасы неме болуп атабы билбейм. Кичине неме болуп атат. Бирок Кудайга шүгүр азыр Индиянын врачтары жакшы неме берип атат, кепилдик берип атат. Бул жерде да турганыбыздын себеби мынакей. Бир эле Кыргызстандын же бир эле Бишкектин же бир областтын ичинде эмес, бүгүнкү күндө биз дүйнөнү кыдыра, биз дартыбызга даба издеп, же маселе чечиште биз дүйнөнү камтып иш жүргүзүүнүн аракетиндебиз. Мына ушундай чоң клиникалар менен да сүйлөшүүлөрдү жасап, канткенде элибизге шамчырак болуп бере алабыз. Кыйналган элге канткенде тирек боло алабыз. Ушул көз жашын төккөн энелер, мына караңыздарчы, мен бир нерсе айткым келет. Кичинебизден төрөгөн ас келгенсип, чоңойтуп, эрезеге жеткизип, колубуздан жетелеп, чоңойткон эне бүгүн жанында отурат. Мына биздин каршыбызда 60-70ке чыкса дагы балам деп жашаган эне жашап келет. Бирок ушул энелер бүгүн биз коомчулукту көбүрөөк кыдырып, көбүрөөк иш жасап, мен ушул нерсеге токтолгум келип турат. Себеби кичинебизден ушул дүйнөгө келишибизге себеп болгон, дүйнөнү тааныганыбызга себеп болгон, ушул колунан жетелеп жүрүп, чоңойтуп, үйлөнтүп, жайланткан эне бүгүн кандай акыбалда жүрөт? Бүгүн ушундай энелерибиз, кыргыздын ар бир энеси менин энем, кыргыздын ар бир энеси сиздин энеңиз. Көрүп аткан сиздердин энеңиздер мына ушундай түшүнүктө жашашыбыз зарыл болуп турат. Мына ушул энекебиздин дагы тирек болчу уулу чоңой элек, кичинекей жигит. Бирок ал чоңойгуча бул эненин көргөн күнү өтө кыйын акыбал болуп аткандыктан биз аталардын берген таалим тарбиясы жигит ушундайда кыйналып турганда ушул асказоо болуп берчү жигиттер болуш керек экен. Ошон үчүн ушул жигиттердин катарын толуктабыз келгендиктен мына биз бүгүн Индия өлкөсүндөбүз. Мына ошон үчүн мен айтайын дегеним, ушул бүгүнкү күндө карлар үйүндө канчалаган энелер жатат. Бирок мен айтайын дегеним, канчалаган балдарын үйлөнтүп, жайлантып, кыздары бар энелер бүгүн 12 мүчөсү түгөл татнакай басып туруп жүргөн эне керексиз болуп карлар үйүндө жатат. Эрезеге жеткизген. Бирок мен бул жерден токтоло турган нерсе мынакей. Энекебиз кызын балам балдардын катарында болуп жашоодо жакшы жашаса экен деген үмүтү менен мына ушул Индияга да келип, ушул балам деп көчөдө коробкасын коюп алып чогултуп, каражанын карчырып жүргөн энелер үчүн эне кадырын билгендер, эне барктагандар, энени барктагандар бир колдон келишинче колдоо көрсөтүү өтө зарыл болуп атат. Ошондуктан мына Аянанын бүгүнкү күндөгү акыбалы ушул Кыргызстандан эч кандай бир дартына эч мындай диагноз коюлбагандыктан бүгүн ушул чет өлкөгө, мына Индияга келип отурабыз. Мына бул жакка дагы келишибизге себеп болгон ар бир кайрымдуу бир туугандарыбызга, мекендештерибизге мен терең ыраазычылык билдирем. Сиздердин салымыңыздар болбогондо бул эжекем алган кичинекей 2000 сомдук пенсиясы менен бул жерге келе албайт эле, жете албайт эле. Сиздерге Алла разы болгон болсун. Бизге ишеним артып, колдоо көрсөтүп, ушул биздин ушул кылып аткан ишибизге дем күч бергениңизден биз ушул жерде бир эле бул карындашыбыз эмес, ондогон мекендеш келди бүгүн Индияда. Ондогон мекендештер мына келип, ушул анализдерин тапшырып, мына 2 боор оорусу боюнча киргизилип атат эмеге Кудай буйрса. Анан Аяна, андан башка да канчалаган бир туугандарыбыз бүгүн аракет үстүндөбүз. Анан мына Аянага 9.000-10 000 доллардын айланасында каражат кетет деди. Азыр анализдерин тапшырып атат, Кудай буйрса мынакей. Эми катарыбызда дагы Аяна дагы дартына даба таап, шифа таап, ушу мекенибизге ойноп күлүп эненин кашында болушлугун каалаган эстүү жандар келиңиздер. Колубуздан келишинче кимде кимдин кызы болсо, кыздын ушул кыйналбашлыгын каалаган, уулдун кыйналгандыгын каалабаган, ата-эне көз жашын көргүм келбейт, ошондон көрүп кубанычын көрөйүн деген эстүү жандар келиңиздер. Колубуздан келишинче колдоо көрсөтөлү. Колубуздан келсе жума намаздарда дуа кылып коюңуздар, ушу жакшы болуп кетишлигине. Кыргызмын деп чындап күйгөн инсандар келиңиздер. Кудай буйрса, Аянанын дагы басып жакшы болуп кетишине себеп болууга аракет кылайлы. Жетекчибиз Азамат Байматов сабырдуулукка чакырып, үмүтүңүздү үзбөңүз. Буйруса кызыңыз аман эсен жакшы болуп кетер.
элдин ынтымагы менен жогулткан элибиздин садакаларын жараткан кабыл кылсын деген каалоо тилектерин айтып энекеге дем күч арттырды. Мекендештерибиздин ден соолуктары чың болуп, эч бири мындай күйүттөргө кабылбасын деген дуа тилектер болсун. Эмне деген диагноз коюп кандай дарылангандыгы тууралуу кийинки материалдарда көрө аласыздар. Урматтуу көрүүчүлөр, сооп издеген кайдыгер карабаган мекендештерди сиздерге кичинекей аяна кызыбызга чогуу жардам берели деген чакырыкты айтып келебиз. Анын анализдери жана толук айыгып кетүүсүн каалаган инсандарды төмөндөгү реквизиттерде күтөбүз. Чолпон Шонкоева, Тилек Айталиев Атайын кайрымдуу бол коомдук фондунун медиа порталы үчүн даярдалды.